Жаңы жол айылынын жашоочулары Чүй району боюнча биринчилерден болуп турак жайына кызыл китеп алгандардан. Жалпы 49 жаран жашаган тилкесин мыйзамдаштырууга арыз менен кайрылса, мунун 44-ü комиссиянын кароосунан ийгиликтүү өтүп, жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акттар тапшырылган. Биринчиден жерге ээ болгону менен ошо жер туурабы, өз жериңде отурасыңбы, чек арасы кандай, жылышып кетеби, там салсам кандай маселе пайда болот, туура эмес болуп калабы дегендей мындайдан көп жашоодо маселелер болот да, андай түптүү ордуктуу там сала албай элдер кыйналып келген да. Анан эми баары берилгенден жакшы болду. Чек арабыз чыкты, үйлөрүбүздүн мыйзамдуулугу бекилип, анан жашоодо мындай өзүңө күч дем берилди да, өзүң жакшы сезип калдың. Жер мунапысын алууда арыз берүүчү тараптан паспорттун көчүрмөсү, жер участогуна укук берүүчү жана жерди сатып алгандыгын ырастаган документтер, тех паспорттун көчүрмөсү, нотариалдык күбөлөндүрүлгөн ишеним кат жана чектеш жер пайдалануучулардын жазуу жүзүндөгү макулдугу талап кылынат. Мунапыс тартибине ылайык турак үйү бар жер тилкелер, трансформациялоо документи бар жана айыл чарбасына жараксыз участоктор биринчи кезекте мыйзамдаштырылат. Бүт баарын участокторун бирдей кылып бөлүп беришсе жакшы болмок да негизичи. Мисалы үчүн бирөөнүкү 15 соттук болуп, бирөөнүкү жанында 7 соттук, 7,5 соттук кылып майдалап чүйдалабай. Мисалы кошунаң турса 15 соттук болсо, сен всегда ушу законду угуп, мисалы үчүн салбай жүргөн болсоң, анан кийин башкалар салып алгандан кийин башкалардын документтештирип берип, сеники жанында участогуңду алып келип туруп бөлөбүз дешсе ошол жаман болот экен да негизи. Учурда Чүй району боюнча дагы 436 арыз кароодо. Булардын ичинен Мээнеткеч жана Чүй айыл өкмөттөрүнөн кайрылгандар басымдуу. Февраль айынын соңу менен 30дан ашык жаранга тийиштүү документтер тапшырылат. Мындай бөлүп айта кетсем, Бурана айыл өкмөтүнүн Мээнеткеч, Бурана Дөң Арык айылдарынан келип түшкөн арыздар, андан тышкары Чүй айыл өкмөтүнүн Садовый айылынан дагы аябай көп ушул кезде арыздар келип атат. Эми аны могу чукул карада мыйзам ченеминде карап чыгып, арыздардын баарын талдап, андан кийин тизмелерин тизип туруп, анан айылдык округтарынын кеңсесине баягы тизмени илип бир айга чейин неме беребиз. Анан буюрса мыйзамга туура келсе, мамлекеттик жерге болгон жеке менчик мамлекеттик актыларын колдоруна беребиз. Белгилей кетсек, жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамынын алкагында буга чейин облустун бир катар райондорунда жер мунапысы берилген. Ага ылайык Сокулук районунан 200, Ысык Ата районунан 75, Ала Мүдүндөн 21 жана Жайыл районунан 31 тургун жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акттарды колдоруна алган. Нурайым Бейшиналиева, Жумабай Исманалиев, СТВ.